Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын тургундары, урматтуу аталар, урматтуу апалар, урматтуу эже карындаштар. Мына бүгүн дагы биз татынакай бир жакшынакай ачылышта отурабыз. Ошол суу кампанын ачылыш аземи менен сизди чын жүрөктөн куттуктайм. Анткени бул проект өтө Ош шаары үчүн, ошондой эле Ош шаарынын чыгыш жагы тетиги Ак Буранын чыгыш жагындагы жайгашкан конуштар боюнча тетиги Ош районуна чейинки суу менен камсыз кылуучу бирден бир ушул кампа. Мурда өзүңөр жакшы билесиздер, мурда мезгилде ошол жамгыр чачын жаап, кар жааганда мынакей такай биздин кранттан, үйлөрдөн лайка суу чыкты болчу. Анткени мурда ушундай заманбап татынакай кампалар жок болчу. Ошонун негизинде ошол жанагы көчкүдөн, жанагы коктодан суу агып түшүп, көчкү менен жаан жаап, Ак Бурага түшчү дагы, анан Ак Бурадан келип насостор менен биздин үйгө лайка суу кирчү. Эми Кудай кааласа андай болбойт. Мынакей 2 жыл мурда урматтуу президент Садыр Нуркожоевич да ушул жерде келип суу кампаны ачып келген. Ал Ак Буранын түштүк жагы болчу. Азыр мынакей 4 кампа бул мынабы Карл Маркстан баштап тетиги Ак Бурага чейин эми суу лайкаланбайт. То есть жамгыр жаап, Ак Бура суусу, Папанын суусу булганса, бачым эле биз ал сууну бекитип туруп, мына насосторду тамызабыз. Ушул жерде 24 000 куб суу менен шаардын ошо чыгыш жагын бир аптага суу менен камсыз кылат. Ошон үчүн бул өтө мындай керектүү проект болчу. Ошо былтыр 24 сентябрда башталып, мынакей быйыл азыркы ачылыш аземинде отурабыз. Бул проекттин каржылоо булагы биздин жергиликтүү бюджет. 260 миллион сом акча каражатыбыз кетти. Ошондой эле урматтуу шаардын тургундары, ошо учурдан пайдаланып биздин мынакей конокторубуз катышып отурат. Ошол АБР компаниясынын жетекчилери отурат. Ошол учурдан пайдаланып АБР жетекчилигине дагы абдан терең ыраазычылык билдирем. Анткени ушул Ак Буранын башында мурда жогоруда айтылып кеткен ошол лайка суу түштүү жерден ошол компаниядан $3 миллион каржыланып, ошол жерде чоң суу түтүгү ошол жерден суу алып өтүлгөн. Ошол АБР компаниясынын жардамы менен ушул биздин Ош шаары лайка эмес, таза суу ичип калган. Ошон үчүн учурдан пайдаланып урматтуу АБР компаниясынын жетекчилиги сиздерге өзүм атымдан, жеке мэриянын атынан, Ош элинин атынан терең ыраазычылык билдирем. Кампадан келет, 900 турбага. Насосторго өтөт. Бул жердин астынан суроо же кампадан сурообу? Кампадан ушуга коюп берет. Кампадан бул насос менен келет. Насос ал жерден айдайт алып өтөт. Кетти. Эм келет. Ал жакка өтөт. Жаңы құт болсын. Бұл шаар үшін абдан керекті оқатта, абдан керекті. Жанағы жамғыр жайыт қой, жамғыр жаап, крантадан
лайқа су чыкты эле го, эми андай болбойт да. Ал жамгыр жааган мезгилде аякты сурбаны бекитебиз сууну винтилди. Буякта насосторду көчөтөбүз, кампадан шаарга айдайт да. Запас су, туп-турук су. Скважинадан чыгат. Ооба, келди су. Бардығы Қытай өлкөсүнүн бүткенде оригинал жакшысынан 8-нче şu жерден өз мына компасын ачып жактан ачып жашыл кнопканы басканда уже старт башталат. Насостор иштеп ушул жакта автоматически иштеп турат. Көрсөткүчтөр менен бул жакта жанагы щит, ток деген жакта управление ушул жер. Эмени жанагындай человеческий фактор жок. Баары электронный. Жок, электрон. Автоматика. Болгон жандырып коет болду. Жандырып коет өзү. Бул жерден бул тарап жактан көрсөтүлөт. Ичинде ушул жерде иштегендер үчүн жатаканасы көрүп койлу да. Булар комната отдыха. Комната отдыха. Жата турган жер, а? 3 кампа 6000 куттан. Азыр аякта акыркы курган жерибиз 1000 куттан 2 болду. 5 кампа да. 5 кампа экен да. Ар бири ушул бийликте бардыгы бирде испытание кылынган, бардыгы кармалып, документтер бар жайында. Азыр бул баштап долбоор боюнча ушундай калыңдыкка төшөлүп отурат. Мана бул чөп эгилет, газон эгилет. Ушуга карап камап туруш. Ооба. Биз сузактын үстүнө газон сээп туруп, гүл эгип койдук. Сонча дагы. Азыр ошондо бизде бул резервуардан буяктан баштап да консичетте Оскар Баштап районго чейин. Келген скважиналар ушул жака куя беришет. Алдына куятат. Азыр ушул жака 8 скважина куятат. Тактап турат, өчкөн автоматически иштейт. Самотек кайдайт. Ооба. Самотек, насос кайдайт, насос анан кетип качат да? Перекачка калат. Onun tigini kurganda kemçilikleri eski alıp, bunu son moşni oldu. Arada bunun içki turbalarını biraz tutmamız tutmamız Naya yaxşı oldu, okutup kaldım. Тети канча? Aldağı cıma tutmayın. Значит, бизде бул суу кампалар только жамгыр жааган мезгилде эле иштейт да. Жана лайка суу чыкпаш үчүн. Мурда крандардан бутуко эме суу, лайка суу чыкчу эле. Резерв кармап турат. Анан скважиналарды иштетип, скважинамен толтуруп бере беребиз. Не перебир. Мына өгүн испытание кылганда былтыр 2,5-3 сутка чейин суу кармап берди. Испытание кылганда иштеп берди. Акырада суу лай болуп кетип, суу токтотконбуз, анан резервуар менен суу берип турабыз. Жакшы болду. Эми буякта, Сиз проект эмес, бул чыгыш тарапка иштейт да. Бурдолу оштооңду атасың менен. Амин. Кудай колдоsun. Жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын Алла. Аллам өзү колдоп, ушул темпимен өзгөрбөй, республикада дагы ушундай иш кылып берейин эне. Мынабы Садыр Жапаров келгели, Ташиев келгели 5 жылдын ичинде көп жаңы иштер болду. Ошонун командасына кирдим бала. Ошол команданы эл билет. Кайсы ишти кылып атасыңар? Особенно мына 1 жылдын ичинде көп иштер бул ошко шамал эркин жүрүп калды да бала. Жолдорду мынагы Кырарыктан Гүлчинский көчөлөр канча жолу реконструкция болду. Быйылкы реконструкция ошол жерде болгон тыгымды жоготту. Рахмат. Амин. Оолу болайын. Аллаху акбар.